Aytты. Адамдарды кемсинтүү акыйкаттан жүз үйрү. Гамтун нас ва батарун хак. Ошон үчүн бир дагы адамды кемсинтпейли. Бардыгы бул менен жогору деп. Бирөө күнөөдө болсо дагы анын үстүнөн шылдыңдап, анын үстүнөн мындай маскарлап, өзүбүздү боюбузду көтөрүп, жок. Ал наоборот ага хидаятка дуа кылайлы. Ya Allah tawfiq ber, жаман ишин, арам ишин таштасын депчи. Оюбуз жакшылык каалоого кетсин да. Жана өзүбүздү тарбия кылыш үчүн мүмкүн Алла Таала ага тawfiq берип, аны сен ордуңа, сени ошон ордуна коюп койбосун. Ошон үчүн Алладан кечирим да сураш керек. Алла Тааладан качан сиз сураганыңызда сүйкүмдүү боло бересиз. Канча жолу Алланы зикир кылсаңыз, ошончолук сүйкүмдүү. Канчалык жолу Алла Тааладан дуа кылсаңыз, ошончолук сүйкүмдүү. Ошон үчүн текеберлик жүрөктөн тазалоо керек. Адам баласы бүгүн байлыгына чиренет. Кээ бирлери болсо күчүнө чиренет, кээ бири бийлигине чиренет, кээ бири тууган досторуна чиренет. Текеберликте бир топ себептери бар да. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааладан дайыма сурайлы, Аллахым биздин жүрөгүбүздү текеберликтен тазаласын. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла айтат эткенде: "Аль-кибрияу ридаи вал адамату изари, фаман назаани шай'ан минхума аддаптуху." Муслим. Бул өзү текеберлик бендеге жарашпайт, Аллага жарашат да. Алла улуу зат. Инсанга жарашпайт ал текеберлик. Эмнеден жаралганын эстеселер, текебер кылганга ылайык эмес ал. Каяктан чыкканын эстесе, текеберлик кылганга таптакыр ылайык эмес. Алла субханаху ва таала айтат: "Бул текеберлик мага таандык. Мага таандык бул." Бул эми Алла субханаху ва таала айтып атканы, мен жамынчым, мен төшөгүм, азамат деген мындай да эми айтканда мага таандык деген сөз да. Ким буну талашса мен аны азаптайм. Кээ бир жерде келет, ким талашса касамтуху, аны сындырам дейт. Мага таандыкты талашпасын дейт. Кээ бир жерде келет, кадафтуху фи жаханнам, аны мен дозокко таштайм дейт. Азаптайм дейт. Аны сындырам дейт. Дозокко таштайм. Үч риваятта дейт. Текеберлик мага таандык дейт. Аллага жарашат текеберлик. Силерге ким койду деген дейт. Ошон үчүн иншалла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Жабраил периште мага келди, айтты: "Үммөтүңө буйрук кой, бири-бирине кичпейил болсун" дейт. Бири-бирине аша чаппасын дейт. Алла Тааланын кулу катары, куну ихвана, ибадаллах, куну ихвана. Бир туган болуп жашаган. Куну ибадаллах ихвана, Алланын бир туган кулдары болуп жашагыласыздар. Бири-бириңерди басмырлабай. Bu dinimizin bağlılığı da. Albatta izzat gebirler oylayt, şu men boyumu götürsem, men şu avtoritetli ekemin depçi. Çok. Al kor. Fa innal izzata lillahi cemi'a. İzzat, уважение, урмат, авторитет бардыгы Алланын колунда. Алла субханаху ва таала кимге кааласа берет, кимден кааласа алып коет. Ушундай деп айтат эми: "Фаман арадал изза фа алейхи битазаллул ва таваду лиман лахул изза жамиа." Алланын таандык, Алланын колунда бардык дүнүйө ахиреттин иззаты, урмат сыйы. Эми ошонун алдында өзүңдү кордугуңду, кичпейилдигиңди көрсөт, ошого Алла субханаху ва таала иззат берет. Демек Алла Таалага жага турган сыпат жөнөкөйлүк, кичпейилдик, өзүн кор алуу, өзүн Алланын алдында эч бир нерсе сезбей кор сезүү, мына нерсе ушул иззатты алып берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман тавада лилла рафахуллах." Ким Алла үчүн кичпейилдик тандаса, Алла сөзсүз аны даражасын көтөрөт. Кичпейилдигиңизге жараша сиздин даражаңыздын көтөрүлүүсү. Канча кичпейил болсоңуз,
Allah'ın алдында ошончолук даражалуусуз. Ошончолук даражаңыз бийик. Айтат: "Ала кадри тавадуик такуну рафату." Кичпейилдигиңизге жараша сиздин даражаңыздын көтөрүлүүсү. Жараткан Алла субханаху ва тааланы чырайлуу тааныган адам, Алланы жакындан тааныган адам ал текеберленбейт. Себеби ал өзүн тааныса тааныйт Алланы. Өзүн тааныбаган Алланы каяктан таанысын? Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху. Ким өзүн жакшы тааныса, ошол жараткан. Ал адам бенде алсыз жаралган, шашма жаралган, муктаж жаралган. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хуаллази юсаввирукум фил архами кайфа яша. Ла илаха илля хувал азизул хаким." Алла эненин ичинде Алла силерге сүрөт берди дейт. Өңдү эненин ичиндеги ошол биз азыр мынакка канча жүзүбүз бар, бири-бирибизге окшобогон. Ушунун баардыгын Алла Таала эненин ичинде сүрөттөгөн экен. Эненин ичинде сүрөттөгөн. Болгондо да 3 караңгылыктын ичинде. Эненин ичи өзүнчө караңгылык. Жатындын ичи өзүнчө караңгылык. Андан кийин өзүнүн баягы бул мешочек бар, ошонун ичиндеги өзүнчө караңгылык. Ошонун ичинде ким сүрөттөйт ушундай адам баласын? Ошон үчүн алымдар айткан, кайсы бир кооз жерге барып калсаң, сен ага таң калбай эле кой. Ошону тартканга, сүрөттөгөн, жаратканга таң кал. Кандай бир ушундай бир сулуу бир көрүнүш көрсөң, болбосо адам баласынын өңү бири-бирине окшобойт. Канаттуулар, айван, жада кумурскалардан бери ар бири көзү бөлөк. Түзүлүшү, өңү башы, түсү бардыгы бөлөк. Алла субханаху ва таала мусаввир 99 атынан бир аты мусаввир, сүрөттөөчү. Ар кимге өзү берген да. Эч ким сүрөттөй албайт. Ата каалагандай баланы сүрөттөп, апа каалагандай баланы сүрөттөп, адамзат бардыгы биригип алып, бир адамды сүрөт колунан келбейт. Мына сиз бизди карап турган өңүбүз бар го, бул өзүбүздүн тандаганыбыз эмес да. Же башка бир махлук бир же болсо бир станоктон чыгарган эмес да муну. Алла субханаху ва таала жаратканда да ушундай кудурети менен жараткан, сизди башка жактан окшотуп туруп тарткан эмес да. Сизден мурда мисал өткөн эмес, кийинки да мисал өткөн эмес. Адам атадан ушу дүйнөгө келгенче сизге окшош бир адам келген эмес. Ушу денен кыямат күнгө чейин канча миллиард, триллиард келет, бирөө сизге окшобойт, элестетиң. Сиз так что бу дүйнөдө жалгызсыз. Алла Тааланын берген шүгүр да, кыямат күнү Алла Таала ушундай тирилтем дейт. Ау 100 го 100. Мына бармак бар го, бармактагы ошо мурункулар печать басчу да буга. Бир адамдыкы да экинчи адамга окшобойт да ошондой. Канча чызык бар, канча миллиард, триллиард адамдар бар. Бирөөсүнүкү бирөөгө окшойт. Алла айтат кыямат күнү, ушу бармагыңардын чызыгына чейин кандай болсо кудду ошондой тирилтем. Ишенбесеңиз бир жерге азыр басып коюңуз. Иншалла кийин салыштырасыз тирилгенден кийин точно ушундайбы же андай эмеспи? Алла субханаху ва таала бекапар эмес да. Ва маллаху бигафилин амма та'малун. Алла Таала залым эмес, бекапар эмес. Бар өз учурунда. Айтат: "Хуаллази юсаввирукум." Алла ушундай айтат. Силерге өң, түз, сүрөт берет. Фил архам, жатындардын ичинде. Кайфа яша, кандай Алла кааласа. Кандай сиз кааласаңыз жаралган эмессиз. Кандай Алла каалады, ошондой жаралдыңыз сиз. Бул жерде сиздин өзүңүздүн бир салымыңыз, бир пикириңиз, оюңуз, бир кошумчаңыз жок да таксыр. Бир грамм сиздин салымыңыз жок берди. Сиздин өңүңүз кандай болуш керек, аны Алла чечип берген. Алла Таала менен. Ла илаха илля ана, ла илаха илля ху. Алладан башка эч ким өң берүүчү, түс берүүчү, жаратуучу жок, түзүүчү жок, тартипчи жок. Алладан башка. Эч ким андан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Хуал азизул хаким.
Жараткан Алла Таала үстөмдүү ал, кудуреттүү ал. Хаким, данышман. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өкүмдар. Эми биз эле эмес. Караңыз. Афалам яндуру иля самаи фауқахум кайфа банайнаха ва зайяннаха ва ма лаха мин фаруж. Ey адамдар, өздөрүнүн башынын үстүнө асманды кичине мындай карабайбы? Башын көтөрүп, көзүн жогору жака бир карабайбы? Биз кандай бунун үстүнө асманды жараттык? Жана кандай кооздоп койдук жылдыздар менен? Планеталары менен. Асманды кандай кооздоп койдук? Bir жеринде да тешиги жок. Bir жеринде да кыйшыгы жок. Bir жагында да не. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir fa innama anta tudhakkir fa innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Ay, алар карабайбы дейт Алла Субханаху ва Таала төөнү кандай жаралганын дейт. Төөнү кара. Ал деле ошо бир тамчы суудан кандай жаралган. Себеп бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб эли чөлдө жашагандан, төө көптүгүнөн, төөнүн жаралгандан да бир топ алар демеси бар. Бир суу ичет, канча деген күнгө чейин жетет. Канча ысыктыкты көтөрөт. Канча сапарларды тартат. Төөнүн жаралган карабайбы деди. Карабайбы асманды кандай көтөрүлгөнүн, тоону карабайбы кандай кагылганын, жерди карабайбы кандай жайылганын. Fadakkir innama anta mudakkir. Ey Muhammed, sen estetip dur. Sen özü tek kana estetүүчүсүн. Lasta aleyhim bimusaytir. Sen alardın üstünde bir gözömөлдөп, majburloочу emessin sen. Kimdin жүрөгүндө iman, hakikattın talabı olsa al түшүнөt, угат. Бирок ким жүзү юруп, анын жүрөгүнө кабыл албаса, ал укпайт, сен ага кыжалат болбой эле го. Сен агаларга üstүнө gözөмөл эмессиң. Аны Алла Таалам ким жүрөгүнө хидаят берет, кимге бербейт, ал өз иши. Жараткан Алла Тааладан дайыма дуа кылайлы. Алла Таалам өзү ва кала роббукум удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, кабыл кылам деген. Буйрук берген дуа кылгыла деп. Биз айтабыз, я Алла, дуа кылып атабыз. Сенин буйругуңду аткарып, эми сен кабыл кыл, убада бергенсиң бизге. Кабыл кылам деп. Алла Тааладан сурайт, я Алла, акыйкатты жүрөгүбүзгө сал. Акыйкатты жүрөгүбүзгө түшүндүр. Мындай акыйкат тугандар, адамдын көзү бар го, бул акыйкатты көрбөйт. Көрө албайт. Акыйкаттын түшүнүгүн Алла жүрөккө салган. Ал көздүн иши эмес. Ал көз көрө турган акыйкатты көз көрө албайт. Адамдын акыйкаты жан. Жан көрө албайт. Жан көрүлбөйт. Бирок жүрөк түшүнөт мунучу. Адам жан чыккандан кийин эмне болуп атасыңар десе, өлүп калды дейт. Кандай өлүп калды? Не деген сөз ал? Жаны чыгып кетти. Жанды көрдүңөр, жок көргөн. Кандай билдиңер? Көрбөсөңөр кантип билдиңер? Жаны чыгып кеткенин каяктан билдиң сен? Көрбөсөң, ал айтат, жүрөк түшүнөт да дейт. Туура айтасың дейбиз. Акыйкатты жүрөк түшүнөт, көз көрбөйт. Акыйкатты жүрөк, ошон үчүн акыйкаттын түшүнүүсүн Алла Тааладан сурайлы. Жараткан Алла Субханаху ва Таала жүрөгүбүзгө акыйкаттын түшүндүрүүсүн берсин. Эми акыркы аят Хужурат сурасында инналлаха я'ламу гайбас самавати вал ард валлаху басирун бима та'малун. Шек күмөнсүз Алла гана асмандардын жана жердин гайыбын билет. Валлаху бима та'малуна басир, валлаху басирун бима та'малун. Алла көрүп турат эмне амал кылганыңарды. Тугандар, бардык нерсени өзүнүн илими менен камтып алган жалгыз Алла, бул илимде Алла Тааланын шериги жок. Гайыпты билүүчү ашкерени алимун гайб ва шахада Алла гана. Эми жараткан ал бул илим Аллага өзгөчө, Алланын шериги жок. Гайыптын илимин билүүдө. Алла Субханаху ва Таала бенделерге кимди кабардар кылса, кимге билим берсе гайыптыкын, ошончо илимин алган,
ал пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Алла берген, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға берген. Бұға чейін кесін, бұндан кейін кесін, дүние башталғандан тартып, дүние бүткенге чейін, андан ары ақиретте Алла субхана ва тағала пайғамбарымызға қаншалық ғайып илімін берген болса, ошончолық илімде чектелет, андан ашпайды. Инналлах я'ламу ғайбас самавати вал ард. Бұл туғандар хасар деп қойған. Алла ғана білет асман менен жерден ғайып. Шон үшін қарап тұрып, біз дайыма Алла білет деген сөзді үйренейік. Инша бір ішті қылайын десеңіз ертеге, біраздан кейін, инша Алла бұйырса деп айтыңыз. Егер Құда қаласа деп айтыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бір топ адамдар келіп сұрағанда, bir top soruların arasında oşol ruh toralı Peygamberimiz erteye geldi aytam dediler. Ertesi günü vahiy düşmeye kaldı. Bir top anan alar o maskarlağanға alarga mümkünçülük bolup kaldı. Peygamberimiz jalat boldu. Allah Taala'dan Kaf suresinde gelip eskertүү geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Qaysı bir işti erten kıla turgan bolsоң inşallah dep ayt. Ne dep ayt? Егер Алла қаласа, ертеге жолығабыз, ертеге мындай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз. Топ. Инша Алла, егер Алла қаласа. Ертең кечен ким бар, ким жоқ, кайсы ишке ашабы, ашпайбы, билип коюңуз, ишке ашуусу да, ашпоосу да Алланын каалоосунда. Иннама илахукумуллах Әлләди ла илаха иллаху васиа кулли шейин илма. Силердин илах сыйына турган затыңар бир гана Алла, андан башка сыйынга лайыктуу зат жок. Анын ва хуа васиа кулли шейин илма, ар бир нерсе илим менен камтып алган. Бардыгын. Жараткан Алла аз баарыбызды азыр бир сааттан кийин эмне болот биз билбейбиз, бирок Алла билет. Бүгүн түндө ким эмнени түш көрөт? Biz bilmeyiz. Allah bilen. Siz bilesiniz mi anca? Tuş görgümde. Niye tuş görüyorsunuz bugün bilesiniz mi? Tuş görmeydiyle koşunuz mümkün. Anı dele bilmeyiz. Tuş görüyorsunuz mu, görmeyisiz mi bilmeyiz. Tuş görseniz emniyeni görüyorsunuz, anı bilmeyiz. Anı bilmeyiz. Kimdin gözü açılat, kimdin gözü açılmaydı. Ertege kimmene jolgaz, emne jeyiz. Eştik endi bilmeyiz. Gayipti Allah Teala kalganı bardığı bol joldu. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Teala aytып койгон, gayipten ilimi Allah gana. Allah Teala gayipqa hiç kimge açkan emes, bir gana paygambardan kimde Allah Teala tandagan bolsa, oşolorga ana gayipten ilimin bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala murunqu ötkөн, kiyin kele turgan gayip ilimin bergen. Huzayfa razıyallahu anhu rivayet keltiret. Bukhari jana Muslim'de qama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maqaman ma taraka fihi şey'an ila qiyamis sa'a illa zekarahu alimahu man alimahu ve cahilahu man cahilahu. Huzayfa razıyallahu anhu, Huzayfa atıç, sahabanın atı Huzayfa. Uğuldu olsaňor, nevireli olsaňor, Huzayfa dep koyup koyuyorlar. Maşallah. Bu Peygamberimizin jönökö sahabası emes da, özgöçö sahabası, sırdaş. Peygamberimizin sırrın bilgen sahaba. Peygamberimiz sırrın aytkan sahaba. Başkalarga aytkan emes da. Bu şu elestet kör, Peygamberimizin sekretini bilgen. Ya. Bismillah. Ne deyt? Umar razıyallahu anhu özünün doğrunda Huzayfa razıyallahu anhu gelip aytatele bolsa Umar razıyallahu ilmi büyük de, çoğun da, köp de. Huzayfa, men Peygamberimizin sırrın açkandı kalabayım. Açtırgandı da kalabayım. Tigini aytıp koyçu, bunu aytıp koyçu depçi. Ya, ne dedi depçi yoktu. Dosto şu bir suranıçım
ошо мунафыктардын тизмесинде менин атым жок беле, ушуну айтсаң деп. Башка бирөөнүн менин ишим жок, эмне болду? Мен өзүмдүн гам жеп атам, өзүмдүн. Карачы. Адам баласы канча иманы бийик болсо, ошончолук мунафыктыктан өзү коркот экен да. Мунафыктыктан иманы бар киши коркот. Мунафыктан иманы жок киши эч качан коркпойт. Иманы жок, мен мунафык эмесмин деп кыйкырып жүрө берет экен да. Иманы бар адам коркот экен, мен мунафык эмесминби депчи. Жөнөкөй нерсе эмес. Hazreti Умар радыйаллаху ким ал? Кандай деген улуу зат. Шайтан корккон. Ошол өзү тууралуу суралып атат. Хузайфа дейт, сураныч дейт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Хузайфа разияллаху анхуга бардык мунафыктардын аты жөнүн айткан эле да. Ошо билет эле, башка эч ким билбейт эле. Түшүнүктүбү? Ошо сырдаш эле пайгамбарыбыздын. Bundan башка да көп сырларды билет эле. Эмне болот, кандай болот, баары ошо Хузайфа разияллаху анху да. Ошон үчүн Умар разияллаху анху орунда Умар разияллаху анху Хузайфаны карайт эле. Бир адам өлсө Мединада Хузайфа жаназага келдиби, келген жок. Эгер келбесе, значит бул мунафык, буга окубаш керек. Келсе анан бар. Өзүн сынайт эле, мен ошо тизмеде мен жокмунбу деп, башканы кереги жок мага. Ким бар, ким жок аны мага кызыктырбайт ал. Главный мен ошонун арасында болуп калбайын деп. Ошо Хузайфа разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу биздин ортобузда мындай маселе айтып туруп, кыямат күнгө чейин эч нерсени калтырбай бардыгын айтып берди дейт. Ошол да ордо. Кыямат күнгө чейин бардыгын айтып берди. Билген билип алды, билбеген билбей калды дейт да. Болду. Айтат: "Вакад кунту ара шей кад наситуhu фа'арифуhu кама я'рифу ar-rajul rajul idha ghaba farahu fa'arafahu." Кеде бир нерсени унутуп каласың го. Бирок кийин эстеп кетесиң. Бир кишини бир көрдү, унутуп калганда, бир жыл, 2 жылдан көрүп калды, эстеп кетти. Кандай тааныйм мен буга десе ошондой. Ушундай деп айтат, мен да бир нерсени эгерде уш пайгамбарыбыз айткан эсен чыгып калса, кийин аны эстеп кетип билип алат элем дейт. Айткан эле мындай болгон. Имам Бухари Умар ибн Хаттаб разияллаху анху риваят келтирет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз жол турду дейт. Фа ахбарана ан бадли халq hatta dakhala ahlul janna jannah wa ahlun nar nar hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiya. Buxari şerifte rivayeti Umar ibn Hattab razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu uşul Allah Taala mahluktu jaratkandan başladı deydi. Adam aleyhisselamdan nar ötüp ketdi da. Adam aleyhisselam keyin jaraldı da. Adam keyin jaraldı. Ağa çeyin perişteler var le. Allah Taala periştelerge aytkan ele. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Men yer betinde özümdün orun basarımды жаратуучумун деп периштелерге кеңешке салган эле. Периштелер айткан эле. Жер бетинде кан төгө турган, бузуклук кыла турган жаратасызбы деп. Биз сизди аруулаганга, мактаганга, сана алкыш айтканга жетиштүүбүз го. Алла айткан, мен билген сен билбейсиң. Demek adam atadan burada perişteler var. Cer asman andan. Adam aleyhisselam adamın taqdiri Allah Taala aytadi, cer asmandı. Jaratardan 50.000 yıl murda жазган. Буга эмне дейсиз? Пайгамбарыбыз кыскасы эң мөң махлуктан баштап келди баштады. Биринчи жаралган махлук. Талаш бар. Gebirleri arş, gebirleri su, gebirleri kalem, gebirleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu. Qanday bolgon çakta da tiyaktan başladı. Anan Peygamberimiz ayta berip jaralgandan. Beyişlikler beyişke, dozoqlar dozoqqa girgenге чейин aytып berdi. Ахыры тияка чейин. Жаттаган жаттады, эсине туткан тутуп алды, унуткан унутуп калды. Бирок пайгамбарыбыз бардыгын айтып берген. Ошого чейин айтып берген. Муслимдин риваятында Амр ибн Ахтаб ал-Ансари айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу бизге
Bağımdat namazını okup verdi. Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen el fajr. Ve sa'idel minbar. Minbarga çıktı. Fa hatabana. Peygamberimiz bağımdatta hutbаны başladı. Hatta hadarda zuhur peşimge jakın. Peşim bolup kaldı ja. Peşim boldu fa nazara fa salla düştü dağı peşim namaz okup verdi. Summa sa'idel minbar fa hatabana. Minbarga çıkıp bayanın gayra ulantı. Hatta hadaratın asır olup ketdi. Fa nazara fa salla asır namazı vakti girgende düştü namaz okudu. Summa sa'idel minbarga çıkıp fa hatabana. Hatta garibatı şams. Gün battı deydi oşaga çeyin. Taң atkandan gün batkanга çeyin aytıp fa akhbarana bima huwa kain ila yawmin qiyama. Peygamberimiz haber verdi kıyamet gününe çeyin emne bolup bardığın haberin verdi. Kıyamet gününe çeyin emne bolup. Fa a'lamana ahfadana bizge üyretti. Haberin verdi, jattattırdı, eske tutturdu dedi. Demek Ушундайдан билейли, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнгө чейин эмне болсо, ошонун бардыгын кабарын берип койгон. Кыяматтын чоң, кыяматтын кичине белгилерин бар. Абу Дауд шарифте келет, Хузайфа разияллаху анху айтат. Аллага ант ичем дейт. Мен ушу сахаба шериктерим унутуп калдыбы, же эстен чыгып эмне болду? Бирок Пайгамбарыбыз эч нерсени таштаган эмес дейт. Эмне дейт? Ma taraka vallahi antiçam Allah'a. Ma taraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min qaidi fitnetin ila antan qadiyat dünya yablu ma'hu 300 fasaidan illa sammahu lana bi ismihi ve ismi abihi ve ismi kabiletihi. Abu Davud. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya bütkөнгө чейин 300'den aşığırak Ar fitna kordun liderlerin atların, atasının atın, urusun atına beri aytıp verdi. 300'den aşığıra. Kıyamet günü çeyin gele turgan, Peygamberimizin doğrudan kıyamet günü çeyin gele turgan buzukulardın liderleri. Fitna depin tüy aytayın. En jaman adamlar. En buzuk adamlar. Kankorlar. Oşondoylardın Kiçinekey emez, menmin degендердин 300'ü. Atın, atasının atın, oşo ulut urusun atın. Koş aytıp berdi. Kалтырган эмес şey geldi, barın aytıp berdi. Peygamberimiz Allah Taala Miraç'ta jogor jaktagı alamdı görsetdi go. Emneni görüp geldi Peygamberimiz. Peygamberimiz asmanda, 7-ci asmanda Sidratul Muntaha degen jeri var. Туғандар, Сидра. Сидр деп өзі дарақты айтады, Мунтаха дегенде тоқтаған жайды айтады. Адам баласының қылған жақшы жаман іші көтеріліп 7-ci асманға ошол жерге барып тоқтайды. Алла Тааланын тарауынан болса ошол жерге ахвал келет. Амалға жараша ахвал, анда нар жағындағы қандай смена болот, Алладан башка эч ким билбейт. Бирок ошол жерге чейин барары маалым. Adamın amalı toktoy turgan jайды Muntaha deydi. Sidratı Muntaha. Oşo daraktın tamırı 6-cı asmanda, жалбырактары 7'de. Peygamberimiz Miraç'a barganda aytat, андай өңдү көргөн эмесмин. Ушундай үндөр, ушундай өңдөр. Кандай болсо мынакей Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala ушундай кабарларды берген. Ошо кабарлардын бири Пайгамбарыбыз кийин айткан бул акыйкат. Буну жакшы түшүнүп, сабак кылып, андан кийин үйрөнгүлө деп буйрук берген. Улак саластар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам гайыптагы Алланын өзүнүн алдында өзгөчө тандалган улуу периштелердин жыйыны бар. Ошол жердеги талкуулап аткан маселенин кабарын берген. Пайгамбарыбыз жердин илими бул жакта турсун, тияктын илимин берип атат. Алар эмне кылып атканын илимин, эмне жөнүндө талашып атат, эмне жөнүндө талкуулап атышат, ошолордун илимин берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху кыямат күнгө чейин айтып койдубу? Умар разияллаху анхунун риваятынан бейишке киргенге чейин айтты.
Бейиштик бейишке киргенге, дозоктук дозокко киргенге чейин кабарын берди. Алла пайгамбарыбызга айтып берип атат, пайгамбарыбыз бизге айтып берип атат. Ушул жерде мынаны Малаул А'ла деп коет буну. Тугандар, Алла Таалам периштелерди ушунчалык көп жараткан. Периштелерди нурдан жараткан. Биз топурактан, шайтан оттон, жин шайтандын баары оттон жаралган. Периштелер нурдан жаралган. Булар нурани, нурлуу махлуктар да. Ошол периштелер дагы түрлүү болот. Эң чоңу, эң урматтуусу, эң мырзасы Жабраил алейхиссалам. 4 периштени айтып коебуз го: Жабраил, Исрафил, Микаил, Малакул Маут. Biz Azrail деп коебуз. Өлүм периштеси деп. Булардын 4-өөнөн кийин 8 периште бар. Аршты көтөрүп турган. Алардан кийинки Малаул А'ла деген бар. Жараткан Алла Тааланын буйругун буларга биринчи ушуларга түшөт. Булар талкуулап туруп жер бетине бардыгына жаят. 2 периште бар, өзгөчө хадисте келет. Күн сайын жарыя кылат. Бүгүн картошка мынча сом, доллардын курсу мындай, алтындын курсу мындай, нефтики мындай. Кымбаттап кетти, түшүп кетти деп көп кыжалат болбогула. Жарыя тияктан болот. Бензин мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти деп. Анан көрүп, амалды ондай берели, Алла берекесин бере берет. Алла айтат, силер иман менен амалды даярдагыла. Мен силердин алдыңардан да, үстүңөрдөн да берекени жадырам дейт. Жер асмандын берекесин эшигин ачып салам. Алла Тааланын тарабы. Хадисте келгени 2 периште чыгып күн сайын жар салат. Эмнени? Баалар боюнча жар салат. Бул уже руханият башка алам бул. Кыскасы, кандай болгон чакта да эң улуу периштелер Малаул А'ла, ошолорду Алла Таалам илимин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген да. Окуя мындай болгон. Тирмизи шарифте келет, Имам Ахмад риваят кылат, Табарани риваят кылат. Дагы башкалар бар. Муаз ибн Жабал деген сахаба болгон. Пайгамбарыбыз буну жакшы көргөн сахаба. Биз баарыбыз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз десек, пайгамбарыбыз айтат, мен Муазды жакшы көрөм дейт. Я Муаз, эй Муаз, инни ухиббук, мен сени жакшы көрөм дейт. Мен сени жакшы көрөм дейт. Мен сага бир нерсе берейин дейт. Эмнени берейин? Бирок эч качан таштабаган. Эмне? Ар бир намаздан кийин Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дуаны таштабаган. Ушуну пайгамбарыбыз Муаз разияллаху анху айтканда, биринчи айтаардан мурда мен сени жакшы көрөм деп айткан. Муаз, аты Муаз. Уулду болсоңор, неберели болсоңор Муаз деп койгула. Бул боюнча кыска нуска угуп алыңыз. Бул 36, кээ бир риваят 38, 38 ушундай деп келет. Аз эле жашап кайткан. Бирок Аллаху акбар, муфти, кары, алым, пайгамбардын сүйкүмдүсү. Не керек силер? Өзү айткан. А'ламу уммати. А'ламу уммати. Мен үммөтүмдүн эң билүүсү бил халал вал харам, адал менен арамдычы, Муаз ибн Жабал деген. Адал менен арамдын илимин эң күчтүү билген Муаз экен да. Куранды кимден үйрөнөйүл дегенде пайгамбарыбыз бир топ сахабаларды айтат эле. Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Мас'уд арасында Муаз ибн Жабал мына ушудан үйрөнгөн. Пайгамбардын фатва берип турган, Йеменге барганда биринчи. Мен узатып кетпейли, ушу Муаз ибн Жабал разияллаху анху айтат: "Ихтабаса алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам зата гадатин ан салати субх." Бир жолу Мадинада баамдат намазды жамаат менен окуйун деп отурсак, пайгамбарыбыз бир аз убакытка кармалып калды. Кечигип калды. Хатта кидна натара курба шамс, ай күн чыкканга чыга элек, бирок жакындап калды. Эртеле келчеле. Бир аз кармалып. Фахаража Расул саллаллаху алейхи ва саллам фасауба бис-сала фасалла ва тажаваза фи салати. Пайгамбарыбыз келди дагы, комат айтыртып,
namazды болса сүннетке лайықтап қысқа оқыды. Анан айтты: "Кама антум ала мусафикум", ей, қандай отырсаңар саптармен, ошондой отургула ордуңардан жылбагыла. Сумма акбалайне биз кийин бизге пайгамбар жүздөндү дагы, анан айтты: "Инни саухаддисукум ма хабасани анкум гада". Мен силерге эмне себептен багымдат намазга бир аз кечигип келгенимдин себебин айтып берейин. Инни кумту минал лейли фасаллайту ма куддира ли. Түндөсү мен тахажжудка турдум дагы, Алла канчалык товфик берген болсо, тагдырымда жазылган ошончо намаз окудум. Бана эсту фи салати, намазда үлгүрөп кеттим дейт. Хатта истайкатты, үлгүрөп кетип, мындай кылып көзүм ачсам, Аллаху акбар, фа ида ана би робби, Аллахтын алдында отурам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Алла Таала сурады: "Я Мухаммад, атадри фима яхтасиму манаул а'ла?" Алла Таалага эң жакын улуу периштелердин жамааты эмне тууралуу талашып, эмне тууралуу талкуулашып атканын билесизби деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ла адри робби", билбейм, Роббум деп жооп берди. Кала: "Я Мухаммад, фима яхтасиму манаул а'ла?" Экинчи жолу сурады. Билесизби деди. Пайгамбар: "Билбейм." 3 жолу билбейм. Андан кийин Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз айтат: "Жараткан Алла субханаху ва таала өзүнүн кудурет менин белиме койгондо, ушул салкындыгын көкүрөктөрүмдөн эле эмес, манжаларымдан дагы сездим дейт. Анан ошол жердеги фатажалла ли куллу шей ва арафту, билбейт элем биринчи, кийин бардык нерсе ачылып кетти мага дейт. Бардык нерсени билип алдым, асмандагы, жер, бүт нерсени Алла Тааланын илимин берди. Анан Алла Таала айтты: "Я Мухаммад, фима яхтасиму манаул а'ла". Эй Мухаммад, ушу улуу өзгөчө периштелер Аллага эң жакын эмне тууралуу талкуулашып атат дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Фил каффарат ва даражат". Каффарат тууралуу жана даражат тууралуу. Каффарат деген эмне? Даражат деген эмне? Каффарат деген туугандар, адам баласы ошол амалды кылса, күнөөлөрү кечирилет. Даражат деген эмне? Адам баласы ошол амалдарды кылса, бейиште даражалары бийик болот. Чүнкү ошолор тууралуу тиякта талкуу болот экен да. Периштелердичи, баягы жөнөкөй периште эмес да. Алар талкуулайт экен. Адам баласы кайсы амалды кылса күнөөсү кечирилет, кайсы амалды кылса даражасы көтөрүлөт. Кайсы адамдын күнөөсү кечирилип атат, кайсы адамдын даражасы көтөрүлүп атат, тиякта талкуу экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кийин анан Алла Таала айтты, сурады: "Вамал каффарат". Каффарат деген эмне деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Нақл aqdam илал жумаат". Кээ бир жерде жамаат. Жамаатка жөө келүү. Багымдат, пешим, асыр, шам, куптан, жума, айт намаз, жамаат намаз менен окулган деди. Жөө келүү дейт. Жөө келүү. Жөө келгенде туугандар, ар бир кадамга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Экинчи кадамга дагы бир сооп жазылат, бир даража көтөрүлөт, бир күнөө кечирилет. Жөө келген. Так. Вал жулус фил масаджид ба'да салават, намаздан кийин мечитте отуруу деди. Мына биз намаздан кийин мечитте отурабыз, шам намазды окуп алып. Мыналар каффаратка кирет экен. Кандай каффаратка кирет? Билип билбей биздин кылган күнөөлөр өтө көп. Ошолордун кечирилүүсүнө мына каффара. Намаздан кийин отуруу, бир аз отуруп коюш керек. Өтө шашлыш ишиңиз болбосо, самолет, совещание, же болбосо бир пара окуулардыңыздардагы жада бир жакшыгандай зарыл эле иш болбосо, бир аз мечиттен качып, жүгүрүп, тез чыгып, жакшы адат эмес. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Алланын үйү. Үчүнчүсү ва исбагыл вуду индал макруха же болсо карахият.
Адам нәпсі қалабаған учурда даратты толық алу. Адам нәпсі қалабай қалғанда қандай? Чарчап қалдыңыз, сапардасыз, біраз ауырып атасыз, құрсаңыз ашып қалған, ұйқыңыз келіп атат, суық. Мұны оқшаған нәрселерде нәпсі анша қалабайды да дарат алғанда. Ептеп еле алғанға, ошол уақытта толық алса, мына ошол каффарат екен. Демек, мына 3 амалды айтты туғандар. Мечітке жөө келу, намаздан кейін отыру, жана даратты толық алу. Даратты толық алу, о, бұл жөнөкөй нерсе емес туғандар. Бұл өте улуу амалдардан. Эми ушул үчөө боюнча тиякта талкуу. Бұл қандай амал кылып атат, бұл амал кандай кылып атат? Ким канча үйүнөн канча узактан келип атат? Канча уйкуну таштап келип атат? Канча жумуштарды курбанчылык кылып келип атат? Машалла. Ар кимдики бардыгы бирдей эмес да. Ар кимдики ар кандай. Ар кандай. Ошого жараша берилет. Экинчиси даражат деген эмне дегенде пайгамбарыбыз жооп берди. Ит'аму таам, тамак жедирүү. Бизде бана эң болбот дене наностий бар да, алхамдулилlah. Кандай деди аны? Жок, Кудайга шүгүр, акыркы күндөр наностий деле болбой калды. А мурда токто. Алып чык нанды, май алып чык, бал алып чык. Ой. Көчөдө ким о таныйбы, тааныбай, кызыктырбайт. Мына ушу баалуулук бизде аз болсо дагы жомарттык бар эле да. Ушу жок болуп баратат. Мурунку доордо мусапырлардан акча албайт эле, чөнтөгүн какпайт эле. Мына гостиницалардын бардыгы мусапырлардын чөнтөгүн какканга курулган да. Пайгамбарыбыз айткан, ким Алла ахиретке иман келтирсе, коногун урматтасын деген. Ал конок кайсы десе, сиздин тууганыңыз эмес, таныган, тааныбаган барды конок. Канча күн десе, 3 күн деген. 3 күндөн ашыгы кааласаңыз аны кетире бериңиз, кааласаңыз дагы деле сыйлай бериңиз. Ал сиздин ыктыярыңызда. Бирок 3 күн дегенде 3 күнгө чейин, 3 күндөн кийин деле кетпесе, эшикти ачасызда, таксыр, эшик ачык дейсиз да. Ал да туура түшүнүш керек. Мен мойндай милдет акымды аткардым эмне. Андан кийин валинул калам. Ох. Мына туугандар, мына. Алланын алдындагы эң жакын улуу периштелердин талкуусу. Даража боюнча кимдин даражасы бийик, кимдин даражасы көтөрүлүп атат? Жумшак сөздө дейт. Бүгүн саардан кечке чейин сүйлөдүк, туурабы? Базарда сүйлөдүк, көчөдө сүйлөдүк, болбоду, телефондо сүйлөдүк. Ошо ким канча жумшак сөз сүйлөдү, ким канча катуу орой, копол сөз сүйлөдү, ким чын, ким жалган, ким пайдалуу, ким пайдасыз, ким Алла разы болгон, ким Алла нара, кандай сөз сүйлөндү. Жумшак сөз сүйлөбө боюнча тиякта даражаларды эсептешет экен. Даража боюнча алар талкуулап атышат. Пананчанын баласы пананча бүгүн, даражаны ушул алды да бүгүн. Жумшак сүйлөө боюнча бардыгынан өттү бул. Жумшак сүйлөө боюнча линул кана. Үчүнчү вассалату биллейли ван насу ниям. Периштелер айтат, тигилер, талкуулаган маселеси даража боюнча адамдар уктап атканда намаз окуу экен. Тахажжуд намаз. Ана ошо даража экен. Бу бардыгын айткандан кийин Алла Таала пайгамбарыбызга айтты: "Эй Мухаммад, сәл тоата. Сура берилет саңа" деди. Ушундай улуу илимди бергенден кийин, даражат кафаратты талкуулагандан кийин, бардыгына жооп бергенден кийин, ушунча макам Алла Таала ушул пайгамбарыбызга берип туруп, эми айтып атат: "Тилегиң берилет" деди. Пайгамбар ошондо дуа кылды: "Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа ида арадта биқаумин фитнатан фатаваффани гайра мафтун ва ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибу иля хуббик." 9.
Key bir rivayetlerde daha ekov var. Ve an tatubu aleyya bunысы var. Ve hubban yuballiguni hubbak деген дағы бар. Ошентип 11. Ушул дуаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздан кейін дуа кылат эле дейт ушу дуа менен. Кээ бир риваяттарда. Анан кейін кээ бир риваяттарда ушу келет, ошо хадистин уландысында ким ушуларды сактаса дейт. Кафаратта үчөн айттык. Кайсы? Мечитке, жамаатка жөө келип, так, эстеп калайлы. Намаздан кейін отуруу, напсыга жакпаган учурда даратты толук алуу. Булар кафараттар болду. Даражаттар кандай болду? Тамак жедирүү. Кандай? Кайрымдуулук кылуу. Берешендүүлүк бу. Тамак жедирүү дегенде сөзсүз эле бул лагман эмес, туган кийим кийгизген деле ошого кирет. Кээ бир адамдарга кийим бардык. Тамак жедирүү. Андан кийин жумшак сүйлөө. Андан кийин адамдар уктап атканда намаз окуу. Кийин мына 9-11 дуаны. Ким ушуга бекем болсо, жашоосу жакшы болот, өлүмү жакшы болот dedi. Аша би хайр ва мата би хайр. Жакшы жашайт, жакшы өлөт dedi. Бул дүйнөдө канча өмүрү болсо, өмүрү жакшылыкта болот кене. Бай болбосо деле, депутат болбосо деле, бий болбосо деле, министр болбосо деле. Макулбу? Катар үй салып алса деле. Аз жашайбы, көп жашайбы кызыктырбайт, бирок жакшы жашайт бул. Жакшы жашайт бул. Пайгамбарыбыз айтат. Ма юхафиз алейхинна. Ким ушуга мухафаза деген кандай? Бекем карманып турса, жакшы ушуну карманып амал кылса, аша би хайр. Жакшы жашайт бул. Андан дагы маанилүүсү мата би хайр, жакшы өлөт бул. Bunun ölümü жақсы болады бұны. Бардық әлі өлеті. Бір кейбірі жаман өлім менен тообасыз өлет. Намазы жоқ өлет. Алла наразы кылып өлет. Шайтанды сүйінтіп өлет. Бейіштиякта тұрсын, өзін дозоқтың отыны кылып өлет. Оғалыңыз. Біреуін ақысын жеп өлет. Біреуін қордап, біреуге зұлымды кылып өлет. Намаз оқыбай өлет. Өлім түрлері толтыра ал. Бірақ бұға кім мына бекем қармаса, мата би хайр. Жақшы өлім менен өлет бол. Алла Таалам жақшы жашоо өреткен, жақшы өлім менен. Анан пайгамбарыбыз ушундан кийин анан айтты да, бул акыйкат деді. Не деді туғандары? Бул акыйкат деді. Алла. Бул акыйкат, хаққун деді. Иннаху хаққун. Қайсы? Айтылған азыркы сөздөр, дуалар, бардыгы нәрсе ушулар хак. Фадрусуха ва таалламуха. Силер ушуну дарс, сабак кылгыла. Ушу бири-бириңерге айтып, бекемдеп алгыла. Андан кийин таалламуха, аны үйрөнүп, үйдөгүлөргө да кичине үйрөтүп койгула. Биздин аялыбыз ушуну билсин. Билеби? Бала чакабыз билеби? Билбесе сиз бүгүн айтыңыз да. Толық айта албасаң да, ептеп чана бір нәрсені айта аласа турабы? Хотя бір нәрсені, үзіп-үзіп бір нәрсені айтсақ, анан кейін интернеттен көріп толықтап, дағы айтып толықтап алабыз да. Бірақ айтабыз да. Алар да ушу машалла бекем болсын. Достар бар, башкалар бар. Туғандар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, әрбір доор, әрбір заман, әрбір жыл өткен жылдан бұзуғырақ болып келе береді да. Былтырқанда быйыл бұзуғырақ. Ендігі жылы мына быйыл болған оқиға бұл жақсы эле болып қалады. Енді жылы қарағанда. Бұнып кете береді фитна. Фитна бір-біріне үшінде қамыш бір-біріне мындай тизилгендей кетеді деген. Келе береді. Ошон үчүн иманды сактоо өтө зарыл. Иманды сактоо өтө зарыл тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен
Fitnalar sizlerге ушундай көрсөтүлөт дейт жүрөктөрүңөргө. Биринин аркасынан бири, биринин аркасынан. Кийин ошого сугарылса, жүрөккө кара дак түшөт. Кийин анан барып. Мына капкара болуп. Жүрөк өзү нурланат, жүрөк караят тугандар. Экөө тең. Ошон үчүн хадисте келет да, кыяматка жакын ушундай фитналар келгенде юсбиху ар-раджул муъминан ва юмси кафиран. Адам баласы момун абалда таң аттырат, кафир болуп кечкиртет деген да. Эртең менен мусулман, кечинде кафир болуп калат экен да. Кечинде мусулман, таң атканда кафир болуп калат дейт. Ва юмси муъминан ва юсбих кафиран. Анан не кылат десе, яби ахадухум динаху би арадин минад дунья. Адам өзүнүн динин арзыбаган дүйнөгө сатып берет экен да. Арзыбаган дүйнөгө сатып берет. Албетте Алла субханаху ва таала баарыбызды сактасын тугандар. Ошон үчүн иншалла ким дозок отунан кутулуп бейишке киргенди кааласа, анда Аллага ахиретке ыйман келтирген абалда дүйнөдөн жашоосун өткөрсүн. Жана адамдарга эмнени жакшылык кааласа, өзүнө эмне жакшылык кааласа, адамдарга да ошо жакшылыкты кааласын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин үммөтүмдөн Алла таала вада берди, 70 миңди эсеп китепсиз, азапсыз бейишке киргизем деди. Кийин 70 миңдин ар бир миңине дагы 70 миңден. Кийин Алла субханаху ва таала өзүнүн кудуретин учу менен 3 уч дагы киргизет деди. Аллаху акбар. Бунун бардыгы эсеп китепсиз, азапсыз. Алар кимдер дегенде, палчы, көз ачык бакшыга барбагандар деди. Алла таалага гана тобокел кылгандар деди. Мына ошолордун сыпаттары ушундай. Кыямат күнү адам баласы 120 сапка турат. Ошонун 80 сабы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүкү болот. Бүткүл адамзат 120 сапта. Пайгамбарыбыздын канча үммөтү канча экен? 80 сап. 40-ы башка бардыгы болот. Абу Зар разияллаху анхудан хадис. Пайгамбарыбыз айтат, мен үммөтүмдүн амалы мага көрсөтүлдү, жакшысы да, жаманы дагы. Көрдүм дейт, алардын жакшы амалы эмне экен десе, жолдон ыза жеткире турган нерсени алып таштоо. Жана амалдарын жаманы көрсөтүлдү. Кайсы десе, мечитти булгоо, какырып коюу, аны көмбөйчү, же болбосо арчыбай, тазалабай. Бул үммөттүн жаман амалы, ушуга чейин мага көрсөтүлдү дейт. Демек, эгерде биз жакшы амал кылсак тугандар, пайгамбарыбызды Алла таала кубандырат экен. Биздин амалдарыбыз пайгамбарыбызга көрсөтүлүп турат, билесизби? Мына хадис мына. Раваху Муслим. Сахих хадис. Ахмад, Ибн Мажа бардыгы риваят кылган. Окуп берейин сизге. Уридат алейя а'малу уммати хасануха ва саййуха. Мен үммөтүмдүн амалдары мага көрсөтүлөт, жакшысы дагы, жаманы дагы. Фараайту мин махасини а'малиха имататал ада али-тариq. Мен көрдүм дейт, пайгамбарыбыз көрсөтүлгөнчө. Ошо амалдардын, жакшы амалдарынан кээ бири кайсы экен? Жолдон адамга ыза жеткире турган нерсени алып таштоо, бул жакшы амал. Ушу да көрсөтүлдү мага дейт. Жолдон адамга ыза жеткире турган нерсе, мусор болсун, мык болсун, шише болсун, таш болсун, толтура. Кээде мына банандын кабыктарын адам тебелеп алса жыгылып кетет, тайгаланып кете турган, самын, памын, ушулардын бардыгы кыскасы адамга зыян жеткире турган жолдо канча нерсе болсо, ошону алып таштоо имандан. Ушул дагы амал мага. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтканда, иман 73-тен 79-га чейин бутагы бар. Ал-иману бид'у ва саб'уна шу'батан. Ва афдалуха кавлу ла илаха иллаллах, яни эң абзел ла илаха иллаллах сөзү. Ва аднаха эң төмөнү имататул аданит тариq. Жолдон адамга зыян бере турган нерсени алып таштоо. Ва хаяу шу'батун ал-иман, уяттуулук имандын өтө маанилүү бутагы. Мына пайгамбарыбыз эмне деп атат? Эми ушу үммөтүмдүн жаман амалдарынан какырып таштап мечитти булгап койгон. Анын мурдагы убакта мындай килем-пилем жок эле, жөн эле мындай жерге эле, жөн эле жери болчу топурак. Ошого да хотя бы көмүп койбоду, тазалап койбоду. Мына айтып атат мындай дейт. Ан-нухама фил масжид лам tudfan. Раваху Муслим. Бунда билинде тургандар,
пайгамбарыбызга үммөттүн амалы көрсөтүлүп турат. Үммөттүн амалы жакшы болсо, пайгамбарыбыз кубанат. Үммөттүн амалы бузук, жаман болсо, пайгамбарыбыз кайгырат. Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ушул жеринде. Мындай дейт: "Уридат алейя уджуру уммати", мен үммөтүмдүн сооптору мага көрсөтүлдү. Хатта кадат юхриджуха ar-rajul minal masjid. Ушу таштанды bir kişi мечитте ушуну алып чыгып койсо, ошол дагы жакшы амал. Кандай таштанды? Кандай да бир мисал, даже сакал түшүп калышы мүмкүн, чач түшүп калышы мүмкүн, же бирде кир болуп калышы мүмкүн. Мына ушуларды мына. Ва uridat alayya dunubu ummati, men үммөтүмдүн күнөөлөрү да мага көрсөтүлдү. Falam ara fiha damban a'zam min suratin min al-Qur'an ayatin utiyaha rajul summa nasiya. Rawahu Tirmizi ve Abu Davud. Kur'an berilip, Kur'an'dan ayatı berilip bir kişiye, keyin anı unutup kalsa, bundan da çoğun men günah görgön jokmун deydi. Oşun üçün Kur'an'dan ayatını jattaganda keyin unutpaş kerek eкен da. Tugandar, muna jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala uşu Hujurat suresini ayaktap atabыз. Uşu başынан jaratkan Allah Taala barыбызга kayırılgan, ey imandуулар деп, kança vaqttan beri birinci, dörtüncü günü sabak kılıp, uşun жерде бардык кайрылуулар, кыскасы айтканда Алла Тааланын силерге бизге кайрылуу буйруктары, жакшылыкка, бактылыкка, ийгиликке, дүйнө ахиреттеги бактысыздыктан кутулууга чакырат. Кайсы нерседен тыйган болсо, дүйнө ахиреттин жамандыгынан тыюуга чакырат. Динибиз дагы, дүйнөбүз дагы баары оңолсун деп Алла субханаху ва тааланын чакырыгы ушундай. Ошон үчүн жүрөктөн жараткан Алла Таалага кулак салайлы, угайлы. Буга анткени адам баласы буга жоопкер. Жараткан Алла Тааланын аятын тамаша кылып таштап койбойлу. Толук көңүлүбүз менен, күч-кубат менен бекем кармайлы. Жана айтпайлы. Мындай депчи. Мисалы эми мен укпай калдым, мен билбей калдым, мен түшүнбей калдым, мен убактым жок деген сөздөрдүчү. Жок. Кыямат күнү булар кабыл үзүр болбойт турган. Ошончо жараткан Алла субханаху ва таала бизге я юхаллатина аману деп кайрылып аткандан кийин биз мусулманбыз, буну таштабайлы. Кур'анды таштабайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай айтылганда айтат экен да, Кур'андын аяты: "Я Робби, инна кауми иттахаду хадан Кур'ана махжура". Я Алла, менин коомум бул Кур'анды таштап койду го. Кур'анды окубай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'анды окуп кулак салбай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'ан Каримди окуп, кулак салып, угуп, андан кийин амал кылбай коюу бул дагы таштоого кирет. Кур'ан Каримдин аяттарына ой жүргүзбөй коюу бул дагы таштоого кирет. Ушул таштоо деген сөздөн сактанайлы. Кур'ан таштай турган нерсе эмес, Кур'ан кармана турган, сыймыктана турган, жашоого жолдомо ала турган. Ушундай улуу касиеттүү китеп тугандар. Кур'анда Алла Таалам литубайна линнас ма нуззила илейхим, түшүргөнүн максаты ушул эле, адамдарга түшүрүлгөн нерсенин бардыгын ачык айкын баяндап койгон. Пайгамбар сөзү менен дагы, иш амалы менен дагы, мүнөзү менен дагы, практика түрүндө дагы бардыгына тугандар жеткирген, кемчилдиксиз, толугу менен. Жараткан Алла Таалам баарыбызга туура түшүнүп, амал кылган күч-кубат башкаларга жеткиргенге Алла Таалам товфик берсин. 100% адал той кандай өтүш керек? 100% адал той пайгамбарыбыз айткандай өтүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аулиму вала бишат, бир кой союп болсун, той өткөрүп коелат. Той жөнөкөй болсун деген. Биздин тойлордо арам нерселер болбосун. Тойлордо Алла Таалага шүгүр болуп, намазы каза болбосун. Вакыя сүрөсүн куптандан кийин да окууга болобу же шамдан кийин гана окуу керекпи? Жок. Вакыя сүрөсү окулганга ал үйгө жакырчылык келбейт дейт. Ал шамдан кийин деле, куптандан кийин деле окусаңыз боло берет. Вулкандар дозоктун белгисиби? Жок, бул Алланын кудуретинин белгиси. Мына дүйнөдөгү от барго, вулкан, барды чок-пок барго,
Бұл туған дозоқтогу оттучу чыгарып муздатып, дагы муздатып, эгер адашпасам 69 жолу муздатып 70-инчиси болуш керек. Эми тияк кандай болду экен? Кудайым сактасын баарыбызды дозоктун отуна. Пешим намазынан кийин багымдат менен пешим намазынын казасын чогуу окуса, намазга азанда ас-салату хайру минан наум деп айтылабы же айтылбайбы? Жок, айтылбайт. Ал багымдатта гана ас-салату хайру минан наум, намаз уйкудан жакшыраак деген сөз. Билал разияллаху анху айтканда пайгамбарга жаккан эле ушуну азанга коюп кой деген. Азанды айтыптыр деген багымдатта. Ошон үчүн пешимде ас-салату хайру минан наум айтылбайт. Багымдатта айтылат. Пешимди чейин окуңуз, кааласаңыз пешимден кийин окуңуз багымдаттын казасын, бирок сүннөттүн эмес фарыздын гана казасын окуйсуз. Түш огондон кийин. Түш огонго чейин окусаңыз, анда сүннөттүн казасы, андан кийин фарыздын казасы окулат эле. Намаздан кийинки зикирлер боюнча жамаат менен зикир кылганда имам аятал курсинин ичинен окуйт экен. Ошондо калгандар деле иштен окуш керекпи же жокпу? Ар бир адам окуш керек. Туган аятал курси зикирлерди имам кылса ошо болот деп отура бербеңиз. Ар бир адам өзү кылуу сүннөт тугандар. Өзү айтуу, өзү окуу сүннөт. Аятал курсини өзүңүз окушуңуз керек. Ушул зикирлерди бир сабакта айттыңыз эле, кыргызча маанисин айтып коюңузчу. Субханаллахи адада ма халак фис сама ва субханаллахи адада ма халака фил ард ва субханаллахи адада ма халака байна залик ва субханаллахи адада ма хува халик Аллаху акбар мисла залик вальхамдулиллахи мисла залик ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. Улуу зикирлердин бири. Субханаллах деген мааниси Алла аруу зат, таза зат, эмнеден? Бардык айыптардан, бардык жетишпестик, бардык кемчилдиктерден Алла Таала аруу зат, таза зат деген сөз. Эми Субханаллах деп мен Аллахтан арулугун баян кылам. Канчалык? Адада ма халак фис сама дегени Алла Таала асманда канча махлук жаратса ошончо жол. Канча мен асманда канча махлук бар экен мен каяктан билем. Бирок Алла билет, ошончо жолу сага Субханаллах деп атам деген сөз. Ошончо жерде канча махлук болсо жерде, ошончо жолу Алла Таалага Субханаллах. Экөөнүн ортосунда канча махлук бар жаралган, ошончо. Андан кийин Алла Таала канча жаратуучу махлуктарды, ошончо Алла Таалага Субханаллах айтам деген сөз. Кыямат күнгө чейин эми канча будай болот, канча күрүч мен билбейм да санын. Бирок Алла Таала билет, ошончолук деп аткан. Эми айтып атасыз ушуну Аллаху акбар да ушунчалык, Алхамдулиллах ушунчалык, ла илаха иллаллах ушунчалык, ла хаула ва ла куввата илля билля да ушунчалык деген сөз. Азандын дуасынын кыргызча маанисин да айтып коюңузчу. Азан айтылганда тугандар, азанчы эмнени айтса ошону кайталаш керек. Макулбу? Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар дейбиз. Ашаду ла илаха иллаллах, ашаду ла илаха иллаллах дейбиз. Ашаду анна Мухаммаду расулуллах, ашаду Мухаммаду расулуллах. Албетте хайя ала сола дегенде ла хаула ва ла куввата илля билля. Хайя ала фалах айтканда да ла хаула ва ла куввата илля билля. Кийин Аллаху акбар айтканда Аллаху акбар дейбиз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах дейбиз. Демек канча жол айтса ошонун ичинен кайталап турабыз да, анда бүткөндөн кийин азандын дуасын окуйбуз. Аллахумма робба хадихи давати тамма вассалатил каима ати Мухаммаданил васила вал фадила ваб'атху мақаман махмудан лади вa'адта. Пайгамбарыбыз айтат, ким ушуну айтса, халлат лаху шафаати, ага мен шафаатым сөзсүз насип болот дейт. Пайгамбарыбыз айткан, ким ушул сураганда мага васила сурасын, угуп алыңыз. Аллахумма я Аллах, робба хадихи давати тамма, ушул толук даваттын робусу. Азан толук дават. Себеп Аллаху акбар деп Аллахны улуктап атканда, ашаду ла илаха иллаллах деп таухидти баян кылып атканда, ашаду анна Мухаммаду расулуллах деп рисалат, пайгамбарыбыздын баян кылып атканда, тугандар бул толук дават бул.
Робба хади даваттан. Вассалатил қаима дегені тұрғызда тұрған намаз. Ошонун робысы. Же болбосо салатыл қаима экинчи мааниси ушундай бар. Бул қаима яғни даима. Эч ким буну жокко чыгара албайт, түбөлүктүү деген сөз. Ушундай намаздын ээси деген. Ати бергин. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга василаны бергин деп сурап атабыз. Васила деген не? Васила деген Аллага жакындаганга себеп болгон амалдардын баары васила деп коет. Бирок бул жерден мурат пайгамбарыбыз василаны айткан, бейиште эң улуу даража бар экен. Алла Таала бенделеринен бир адамга гана берет экен, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эң улуу мартабалуу даража. Вал фадила дегени кандай? Бардык махлуктан артыкчылык пайгамбарыбызга. Ва бa'асу мақаман махмуда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды я Алла эртеге кыямат күнү жаратканда мақамил махмуд дейт. Макталган макамда тирилткин деп атабыз. Ал кайсы десе шафаатул кубра, аш-шафаатул узма, эң улуу пайгамбарыбыздын адамзатка болгон жакшылыгы шафааты. Кафырына дагы, мусулманына дагы, пайгамбарына дагы, үммөтүнө дагы бардык адамзатка пайгамбарыбыздын эртеге эсеп китеп башталсын деген Алла Таалага ортого түшөт. Ортого түшүүнүн аты шафаат деп айтылат. Ошону маками махмуд дейт. Эмне үчүн маками махмуд? Макталган макам дегени алгачкы кийинки адамзаттын бардык пайгамбарыбызды мактайт да. Ал күн пайгамбарыбыз гана берет. Ошого сен убада бергенсиң, я Алла, мына пайгамбарыбыз, мына азандын дуасы мынандай терең, ушундай маанилүү, ушунча нерсе суралат тугандар. Алла убадасына каршы чыкпайт. Менин күйөөм 5 убакыт намаз окуйт, бирок өтө залым болуш керек. Мени абдан сабайт, энемди кошуп ашатып сөгөт. Экөөбүз 2 жылдан бери чогуу жатпайбыз. Башка аялдар менен сүйлөшөт. Мени аялым дегенден уялат экен. Балдарды да өзүм багам. Мени кечке кет балдарыңы алып, мен башкага үйлөнөм дей берет. Эмне кылсам? Шариятта эгер күйөөсүн ыраазы кылсаң, бейишке кирет дейт. Ал эми аялдын ыраазы болушу маанилүү эмеспи? Жок тугандар, кара, аялдын ыраазы болушу эмне үчүн маани эмес? Ар бир адамдын ыраазылыгы өтө маани. Ал баягы күйөөсүнө баш ийсин деген жерде, ошол жерде акысын айткан. Атак тугандар, ол аялды мындай сабаган, зулумдук кылган, урган, менин күйөөм 5 убакыт намаз окуйт деп, бул 5 убакыт намазды билбейм, не баланы окуп атат. Ошондой окуп дагы ушундай бала чаканы карабай, сабап, анан ашатып, сөгүп, ана мындай нерселердин бардыгын тоба кыл, мындай болбош керек. Эгерде ошончолук аялың жаман болсо, аны андай сабаганга, энесин кошуп ашатып сөккөнгө акың жок да. Болбосо акырын башын бошотуп коюп, бала чаканы жакшынакай багы. Жашасаң жакшы жаша, ажырашсаң дагы душмандашпай жакшы ажыраш. Бирөөгө зулумдук кылба, эртеге кыямат күнү, эртеге эмес, дүйнөдө кайтарат Алла. Өлүмгө чейин да кайтарат. Өлүп атканда страшный кайтарат. Кабырга барганда андан страшный. Алланын алдына барганда андан коркунучтуу. Алладан коркуш керек, зулумдук кылбаш керек. Зулумдук кылбаш керек, зулумдук арам. Ким болсун? Аялыңыз болобу, бала чакаңыз болобу? Эми эмне дүйнөгө телекуну? Сен сабыр кылып, өзүңөрдө кичи тилиңер тарткыла, мүмкүн силерден да кетип аткан чыгар. Ошон үчүн иншалла бардыгын амал менен гана, зикир, дуа менен, жакшы сөз менен. Бирок мындайда биз өзүбүздү оңдомоюнчачы маселе чечилбейт. Эң оңдогондо биринчи тилди оңдойлу. Каяш айтканды, каргаганды, сөккөндү, алдаганды, адамдын жүрөгүн ренжитип, үстүнөн жаман сөздөр менен атаганды, ушуларды токтотойлу тилдичи. Ал оңолбоюнчачы биз өзүбүз оңолбойбуз. Тилибиз оңолмоюнча оңолбойбуз. Бүгүн эң проблема, биринчи номерде проблема тил да. Тилди сактоо, туура иштетүү бактылыктын ачкычы. Ман самата нажа. Пайгамбарыбыз айткан. Ким тилин эле тартсачы, кутулду деди дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан. Кутулду бул. Молчание золото. Унчукпай койгон бул алтын. Алла пайгамбарыбыз айткан, ким Алла ахиретке иман келтирсе,
сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн, болсо унчукпай эле койсун. Тилдин айыбынан ушунча жаңжал согуштан бардыгычы тилдин айыбынан кетет да. Андан көрө тилди тартып киши сабыр кылып, субханалла, эгер урайын деп атса алхамдулилля деп кой. Аллаху акбар деп кой, ла илаха иллаллах деп кой. Алладан коркуңуз. Жакшы сүйлөй берсе, адамды субханалла, адам жөнү тирүү адам бар го, жийип кетет. Таштагы ерип кетет. Жакшы сөз о жыланды ийинен чыгарат дейт. Ошон үчүн иншалла сөздү оңдойлу, ана калган сабыр, бирок буга да айтарбыз, бул намаз окуганда намазды бирок турган биз жакшы мындай берилип, Алладан коркуп окусак, анан пайдасы тиет. Бир суроом жүрөктү оорутат. Максат ажы, менин суроом жүрөктү оорутат. Апам мени атасыз төрөгөн, кийин чоң болуп тургандарымды таптым. Катташым жакшы, апам катышпа дейт. Өзү 7 тууган, экөөсү баптист. Ошолорго жакын динден. Мени жол кийгениме каршы. Өзүнүн туугандарын бөлүп салган. Үйү жок, акчасынан кыйналган. Динде жүргөн туугандар менен жакшы катташпайт. Болбосо өзүнүн үйү жок, меникинде жашайт. Мен багам. Эң туурасы мен квартирага чыгара салсам күнөөлүү болбоймунбу? Эркек баласы бар 32 жашта. Рахмат. Эми караңыз, эркек баласы кичине имандуу болсо, апасын карап кетсе жакшы, болбосо үйүңөрдө сабырдуулук кылып кандай болсо дагы эне да. Аны акырын жакшылыкка чакыра бергиле. Үйдө иман сабагын өткөргүлө. Жакшы дуа кылып анча-мынча кайрымдуу садака кылгыла. Кудай кааласа Алла Тааламдан үмүтүңүздөрдү үзбөгүлө. Тигүү цехинде кийим үтүктөйм. Кийимдерди Туркиядан тигилди деген этикетка таңгакталат экен. Жакында эле билдим. Уш ишим адалбы? Караңыздар, эгерде Кыргызстанда жасалган болсо, аны Туркия, Америка, Италия деп этикетка кылып саткан бул арам болот турганда. Андай кылбаңыздар. Кытайдан алып келдиңиз. Бул жактан тартып туруп эле Туркияныкын жармаштырып туруп элди алдап атасыздар. Алланы тугандар. Бул бизде шариятыбызда бул болбойт. Сиз өзүңүзгө карасаңыз, бизде чыгыштын данышмандардын бир сөзү бар. Ай, бычакты өзүңө сайып көр биринчи. Оорубаса анан бирөөгө сай. Ошол жерге ордуна өзүңүздү коюңуз. Сизди бир ошентип алдап сатса, сиз ошого макулсузбу, ыраазысызбы? Жок дейсиз сөзсүз. Анан кантип башкаларды алдайсың? Алдап атасыз. Ал мисалы бирөө сизге бизге окшогон бирөө келди. Турция экен деп мисалы. Болбосо андай эмес ана. Ошон үчүн бизде соодада ада береке да болбойт. Гусул алып эле дароо намаз окуй беребизби? Дароо намаз окуй беребиз. Гусул бул толук тазалык да бул. Даарат сынганы эстен чыгып, намаздын ортосунда эстедим. Жамааттан уялып, намазды аягына чыгардым. Daarатсыз сажда кылуу куфур деп жакында уктум. Кыжалатмын. Сураныч алыстан келдим. Суроого бүгүн жооп бериңизчи. Туугандар, мындай. Эч бул уятı жок. Эгерде daarатыңыз жок болсо, же сынган эстен чыгып намаз окуп атсаңыз, анан ортодо эсиңизде келип кетти, мындай кылсын дейт шарият. Анан акырын чыгып кетсин дейт. Бул деген ушу белги, бул daarаты жок экен деди. Түшүнүктүбү? Калган окуй берет, эчтеке эмес. Себеп жөнүнө чыксаңыз, адамдар кичине ыңгайсыз абалда калышы мүмкүн. Же болбосо өзгөчө имам болуп калышыңыз дагы мүмкүн. Анда иншалла ол уят жок, жөн эле намаздын аягына чейин эле окуй бербей айтып коюш керек. Уят жок бул туугандар. Daarат алып келип алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү учурунда деле ушундай болгон. Эстеп кайра келип daarат алып анан окуган учурлар болгон. Акылуу? Убакыт болуп калдыбы? Алла разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Кун төлөп берүү ислам дининде барбы? Ата бабаларыбыз өлтүргөн адамдын кунун төлөп беришкен экен. Кийин кыяматта ойлоп өлүктүн кулун талап беришкенби дейт. Ооба. Кун төлөө өзү бар нерсе шарият. Ким атайлап эмес.
Қоқыстан қата адамды өлтіріп алса, аның құлы төленеді 100 тө. Егерде Құдай сақтасын, атайлап өлтірген болса, ағадағы өлім дейді. Амин, алхамдулилlah. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.